Assalamu alaikum, урматтуу Бостон ТВ каналыбыздын көрүүчүлөрү. Бүгүн биз сиздерге нал инкубаторлор менен тааныштырабыз, достор. Бизде жаңылык, биз Өзгөн шаарына чыктык. Бизде Өзгөн шаарына келип, көрүп, инкубаторлорду карап кетсеңиздер болот, достор. Көрүңүздөр, бул полуавтомат инкубатор. Бул болсо ручной. Буга 85тен жогору тукум батат. Буда тукумду өзүңүздөр аралаштырасыздар. Тукум бир жагын плюс, бир жагын минус кылып алсаңыздар, эртең менен минуска койсоңуздар, кечиндеси плюска коесуздар. Буда 2 полкасы бар, 2 лампочка, 2 вентилятор бар. Жана 220 вольтто иштейт, достор. Экинчи инкубатор бул полуавтомат. Көрүңүздөр, буга 145тен жогору тукум батат, кичинекей болсо 150 тукум батат. Буда да 2 полкасы, 2 вентилятору, 2 лампочкасы бар. Мунун өзгөчөлүгү, буга тукумду тигинен саласыздар, достор. Тигинен салып, жана кол менен аралаштырууга болбойсуздар. Эртең менен мындай кылып көтөрүп койсоңуздар. Жана мал жерлеринде болуттар бар. Полка түшүп кетпеш үчүн ошол жерге болут катырасыздар. Аны кошо чогуу беребиз, андан кийин кечиндеси мындай кылып түшүрүп коесуздар. Жана бул жерге болутту катырып коесуздар, достор. Көрүңүздөр, полуавтомат инкубатор өтө жакшы качествосы. Бышык, жана азыр сиздерге жабылышын көргөзөм. Эшиктин жабылышын караңыздар, плотный, өтө плотный жабылат. Жана свет өчүп калса 8 саатка чейин төшөк менен, одеял менен оробосоңуздар 8 саатка чейин жылуулугун кармайт. Бул 2 саатка чейин жылуулугун кармайт. Эгер төшөк менен ороп койсоңуздар, одеял менен ороп койсоңуздар, 8 саатка чейин жылуулук кармайт. Буда влажность, буда температурасын өлчөп турат. Биздин дарек Алмаз ресторанынын берки бети, достор, көрүңүздөр. Жалал абад таксилердин жанында. Айыл банктын жанында, достор, көрүңүздөр. Экранда номерлерге байланышып, инкубаторлорго жетишип калыңыздар.